Министрлер кабинетинен Тургас Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин алдындагы инвестициялык кеңештин жыйынын өткөрдү. Анда министрлер кабинетинин башчысы бизнес өкүлдөрүнө карапайым жарандарга өлкө үчүн оор күндөрдө гуманитардык жана финансылык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип, президенттин жарлыгы менен 2022 жылдын 1-октябрынан тартып прокуратура органдарынын кызматкерлерин кошпогондо аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөө үчүн үстөктөр жылдык эмгек акы фондунун 80% чейин жогорулатылганын маалымдады. Биздин алдыбызда көптөгөн калыбына келтирүү иштери турат. Ушул күндөрү жардам көрсөткөн бизнес өкүлдөрүнө жана карапайым жарандарга ыраазычылык билдирем. Өлкөбүздөгү кыйынчылыктарды биргеликте жеңебиз деген сөзүн айтты. Акылбек Жапаров өткөн жылы өлкөгө 1 миллиард АКШ долларынан ашык инвестиция келгенин жана инвестиция тартуу маселесинде жаңы ыкмаларды киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Инвестициялык кеңештин отурумунда эл аралык капитал рыногуна чыгуу программасын иштеп чыгуу, накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү жана жаңы финансылык инструменттерди киргизүү, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, жер астындагы сууларды айыл чарба муктаждыктары үчүн пайдаланууга лицензия берүү жана иш берүүчүлөрдүн жана жумушчулардын таламдарынын тең салмактуулугуна жетишүү жаатындагы эмгек мыйзамдарын өркүндөтүү маселеси талкууланды. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча тийиштүү документтерди иштеп чыгуу жана министрлер кабинетине киргизүү боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Керектүү буюмдарды чогултуу үчүн бирдиктүү аянтча түзүлдү. Республикалык жардам көрсөтүү штабы керектүү буюмдарды, анын ичинде тамак-аш, дары-дармектер, электр приборлору жана башкалар боюнча оперативдүү маалыматтарды чогултуучу бирдиктүү платформаны иштеп чыкты. Платформа Telegram каналынын негизинде иштейт. Анда муктаж болгондор боттун суроолоруна жооп берип, маалыматтарды жөнөтө алышат. Бот алынган маалыматты автоматтык түрдө системалаштырылат жана аны штабка өткөрүп берет.